Саламатсыздарбы, ардактуу ЛТР телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү. Кыздар-эке программасы кайрадан старт алды. Бир жумадан бери көрүшпөй бири-бирибизди албетте сагынып калдык деп ойлойбуз. Анан бизде бүгүн өзгөчө конок бар. Андыктан биздин экрандан алыстабаңыздар. Ал өзгөчө конок ким деп турсаңыздар, албетте Алтынай Асанбекова. Айтайынбы Жакшы келип алдыңызбы жалпысынан? Сонун, баштан. Биздин эфир жөнүндө негизи мындай кичине болсо да маалыматыңыз барбы же жокпу? Негизи маалыматым бар болчу, сени эле алып депчи, анан келсем эле кыздар көбөйүп кетип, Бул биз ушундай эле же ушундай эмес эле. Бул пранк деп койдук. Сюрприз. Нурназир жетишпей калып атат да. Жардам. Анан негизи мындай кыска отрывок ошо Гүлназ Чындыбек кызыбызды көрдүм, Алмаз Шадаевди кыскача көрдүм, анан примерно түшүндүм. Не жөнүндө алып бараса бүгүн мен эмне кыласың түшүндүм деп койсузбу? Анда бүгүнкү эфирдин шарттары менен сизди түшүндүрө кетели. Жалпысынан биз бүгүнкү биздин эфирибиз 2 бөлүктөн турат. Биринчиси биз сизге суроо беребиз. Экинчиси болсо оюн зоок. Сен бересиң. Ал оюн зоок азырынча дагы сюрприз болуп турсун. Биринчи бөлүктөн аман эсен өтүп алыңыз дегендей да. Всё. Анчалык коркпой. Башында коркутуп алгансың да. Анан алдын ала айта кетели, урушуп кетмей жок, тартышмай жок. Жөн эле курбуларыбыз менен сүйлөшүп отургандай эле сүйлөшүп отурабыз. Алдап туруп эмелерди соолосор да. Үйүңүздө олтуруп чайдашып отургандай эле ээн эркин олтура бериңиз, кылбаңыз дегендей. Анан бир суроо бар да. Буга чейин баягы жылдыз оорусу менен ооруп көргөнсүзбү, же оорудуңуз беле, же дагы деле ооруп атасызбы? Ошол суроого жооп ала алчы башында эле. Ал өзүңө билинбейт болуш керек деп ойлойм да. Өзүң ошондой эле жүрө бергендей болосуң, анан бирок элдерге мисалы азыр эле сиздерге келип эфир мындай башталбайбы, шашып атам деп калдым да. Силер ойлоп калышар мүмкүн да, бул жылдыз болуп Мен ойлоп кеттим негизи. ошо Бизди тоготпой, мен кетишим керек деп, улам телефонун карап атат деп эле. Тоюм бар деппи? ошол сыяктуу ар кимге ар кандай сезилиши мүмкүн. Айтор Бирок мен өзүмө ошол эле Алтынай. Эл таразалайт, Анда бүгүн биз сизди суроо берүү аркылуу аныктайбыз. Сиз чындап эле жылдыз оорусу менен ооруп кеттиңизби, же карапайым болуп эле биз менен эле катарлаш жүрөсүзбү депчи. Суроолорду акырында бере берели. Ооба, биринчи суроону баштай берели. Суроо берип атканда баягы эски күндөрүңүздү эстейсиз да. Унутуп калып бара жаткан, буну мен унутуп койдум эле деп. Эгер унутуп калып, жок, мен бул суроого жооп бербейм, мага туура келбейт десе, анда биз автоматтык түрдө звезда дейбиз. Жылдыз болуп кетти бул. Ошон үчүн жооп бербейт атат. Ооруп калды, э? Ооруп калды. Жакында эле турмуш жолуна узадыңыз. Анан биздин угушубуз боюнча жолдошуңуз менен өзгөчө бир таанышыпсыз. Эң алгач ошо жолдошуңуз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Ушуну кененирээк айтып бересиз. Эч жактан бизтеппи койдук, кантип таанышып калган. Бирок биз уктук мындай башкача мындай элдер мындай өтүп баратып сүзүшүп кетип таанышып, телефондору түшүп кетип. Сиздики башкача болуптур. Негизи бул эң биринчи эле интервью турмушка чыккандан бери бере элек болчумун, жолдошум үй бүлөм тууралуу эч жерде айта элек болчумун да. Анан бул жака кыздар 2 деп чакырганда, эски күндөрдү эле эстейбиз болуш керек экен, үй бүлө жөнүндө айтылбайт деле болуш керек десем, сразу эле ошондо баштадым. Эми эл катары эле таанышканбыз. Негизи катталуучум болчу экен Instagram баракчамда. Анан жазып жүрчү экен, бирок эми биз баягы катталуучулардын арасынан эми ар ким ар кандай ойдо таанышат да. Көрүп көрөйүнчү, бул жылдыз болуп кеттирби деп деле таанышышы мүмкүн дегендейчи. Анан баягы бир стористериме реакцияларды жөнөтүп, ушул сыяктуу нерселер менен баштаган экен. Аны биз үйлөнгөндөн кийин мындай талкуулап эмнелерди жазган болдуң экен деп анан ачып ошондон билдим да. Анан ошол Инстаграмдан баягы реакция мындай мен деле реакция кылып койчу экенмин кээ бирөөнө. А так мындай таанышып алалы деп таанышпаптырмын да ошол. Анан бул таанышпайт окшойт деп анан башка ход издеп мен курбу кызым менен таанышып, анан курбу кызым аркылуу анан мен менен таанышкан да. Өзгөчө деле эмес экен, Ушуну жантан бери Жок, өзгөчөлүгүнө эми жетебиз мына суроонун тоготор жерине. Жок, өзгөчө жерин айтпай жашырып атат окшойт да, менин билишим боюнча. Курбу кызыңыздан тартып алган жок белемисиз?
кандай болгон эмеспи? Өзгөчөлүк ошол Өзгөчөлүк ошол жерде ошондой да информация барбы силерде? Биз примерно билип койдум мен, бул андан жок жашооңузду, болчу. ушул убакка чейинки жашооңуздун бүт баарын казып чыктык. Каерде кандай болгон, ким менен эмне болгонун деп. Иши кылып өзүмдүн бактым үчүн күрөштүм деп койду. Ал курбу кызыңыз менен азыр катташпайсыз. Неге жок? Катташасыңарбы? Жок, мен эч кимдин жигитин тарта алган эмес, бул биринчиден. Экинчиден мындай силер айтып бербейсиңерби? Мен силерден кийин айтып берейин. Мен бир аз сизге дагы жакыныраак маалымат берейин. Опера балет театрында болгон окуя менен байланыштуу экен. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Бул деген негизи ошол курбу кызым аркылуу таанышып, анан балким ошол кезде баягы ошол курбу кызымды ухаживать эткен сыяктуу болуп калган да. Ал менен биринчи таанышкан үчүн, мен менен таанышпай койгон үчүн да. Жалпы элге азыр кичине мындай бурмаланып калбасын деп атпаймынбы? Анан курбу кызым бизди жолуктуруп тааныштырды, андан кийин ошо опера балетке чакырды. Кайынсиңдим балерина болот, ошол жакта выступать этип. Анан мен негизи өзүм ушул канча жыл ушу чармачылыкта жүрсөм деле ушу балетке барып көрбөптүрмүн. Бизди студент кезде жиберерчи, бирок барып көргөн эмескенмин. Анан мага да кызык болуп, бир курсагымды тойгузуп, бир балет көрүп келейинчи деп атып, тийип калдым ошо. Сиздин багыңызды ошол балеттеги ак куулар ачкандырбай сүйүүңүздөрдү. Жок, бул жерде эң эле өзгөчөлүгү сизди жолдошуңуз опера балетке чакырганда, мисалы азыр жок го андай театрга барып келели деген. Шалмага барып келели деген деле укканда мен балетке барганбыз деп ошо буга чейинки интервьюларда айтканда көп эли таң калды да. Өзгөчөлүк ушул жерде. Балет дейсиңби депчи. Ошол кайынсиңдим балерина болгон үчүн дагы болсо керек, ошол жүрүп барып келели депчи. Же башка жерге барбай коет, бул балетке барат. Мен аны өзүнөн сурап көрөлүм. Өзүнөн да сураганбыз, алар да айтабыз азыр деген. Кандай болгонун. В смысле деп. Анда жалпыстан бул этаптан өттүңүз. Тоюңузду кайсыл тамада алып барды эле? Манас Алыкулов. Акча бергенсизби? Акча бергенбиз эми, бирок мындай ыраазычылык иретинде. Ошол той жөнүндө сөйлөшөлүчү. Негизи той жөнүндө мага аябай кызык болгон. Себеби биз тойго барбай калганбыз да, интернеттен көргөнбүз да тойду. Анан баягы тойдо негизи шоу бизнестин тоюн бүт эле Манас Алыкулов алып барат. Анан Манас байкенин айтымы боюнча биз бир пакет эле деди. Мен айдын бир пакетине ыраазы болдум депчи. Ооба, негизи ооба. Анткени ал жакта гонорар боюнча сүйлөшкөндө мен Манаска чалганда эле Алтынай сенден кантип акча алмак элем. Ошол менеджеримдикин, музыканттын, звуктукун чыгарып кой деди. Анан биз ошону чыгарып бердик. Бир пакет. Анан Бир пакет Манас акча эмес. Алыкуловго бир пакет, Бир пакет акча деп. Клаус дегенбиз, анан ошол ыраазычылык бир пакет менен болчу да, чогуу. Эми тоготор жерин айтпайлыбы? Бир пакетке ыраазы болуп кетиптир Манас байкебиз. Ошол Ошол тойдо Манас Алыкулов үстүнө эмне кийип алып барды эле? Ошол жилетка, по-моему, золотистый ак рубашка менен. Эми кара жилетка мындай золотистый узорлору менен болуш керек. Мекен тамаданкы жакшы эстейт экенсиз. Мен эстей албай калабы деп ойлодук эле мындай. Жок, анткени биз эми тойду көрдүк, анан кийин Супер ТВга чыккан репортажды көрдүк, анан кээде мындай өлө өзүмдүн тоюмду көргүм келип кеткенде ошол репортажды көрөр элем да. Жок, ал золотистый эме эмне кийди эле? Узорлору менен. Мен андайды мен унутмак эмесмин, мен деле өмүр бою андай кийинген тамада. Еще золото. Бирок ал золото эмес болчу, бир аз жакындай как обычный эле көрүнөт, андай деле необычный эмес, бирок ушу билишимче ошол сүрөттү мындай эме токтоп калган элдерге понятно болуш үчүн да. Ошондо бул суроо менен эмнени сураңар? Ошо. Мен Алтынай жакка кошулат окшойм азыр. Мен мындай деп ойлогом да, баягы эми тамада бекер алып барып берип атса, кийген формасын эстей алабы же эстей албайбы? Эгер эстей албаса, ошончо Алып барып бергенине Кудайга шүгүр деп эле мындай кийген кийимине маани бербейчи. Баягы кээ бир баягы той ээлери бар го, тиги формаң кандай Мындай деле болушу мүмкүн. Бу Алтынай баш айланганча сүйүп күйөөгө тийет. Тамадан ким экенин деле билбей калыптыр деп. Тоюңузга бир адамды чакырбай коюп турсуз, аябай катуу таарынып, эмне себептен чакырбай калды эле алат? Тойго келбей калган адамдар аябай көп, таарынгандар аябай көп. Жок, сиз таарынып анан ал конок чакырылбай калыптыр да. Бир адамга сиз аябай таарынган экенсиз. Өзүңүздүн эле ийнилериңиз болот экен. Нурбаева. Ошол
ал жерде айтып бересиз. эмне себептен чакырылбай калды эле, эмне себептен таарынып Жок, бул мындай жүрөсүз? болду. Жок, таарыныч деле эмес, андай деле эмес. Нурбай Осмоналиев сиздердин алып баруучу, ушу биздин жанагы предложенияны уюштурган. Анан мен андан сурангам, себеби негизи эле мен буга чейин өзүм жеке жашоомду мындай свиданияга бардым деп да чыгарчу эмесмин да, негизи мындай жеке жашоо боюнча эле калсынчы деген ойдо болчумун. Анан эле ошо творческий вечер болуп калды. Анан ушу азыркы жолдошум гүл менен чыгып, анан мындай чыгып кетти. Анан ал гүл бергенде эле элдер предложение деп салды, уже мындай менин тоюмду элдер аябай күтүп аткандай эле реакция болуп кетти да, чындыгындачы. Анан предложенияда дагы анан эрте эле, мисалы биз июнь айында үйлөнсөк, предложение где-то бир апрелде эле болгон да. Тойго чейин аябай көп убакыт болчу. Анан үйдөгүлөр да суранган, ата-энем эми алдыда кандай күн болуп кетет, эч кимге айтпай эле алтынай тынч эле жашайлычы деген сыяктуучу. Мен деле чыгарбай эле турайын десем, анан мен жакшы эле сурангам Нурбайданчы, эфирге кетирбей турчу, тойго жакын бир майдын аягында кетирсең, 8-июнь болсо, бир жуманын аралыгында ар жака тойго жакын болот деп анан десем, анан кетирип салды. Анан еще монтажды мага көрсөтөм деген. Анткени эми кыздар баарыбыз эле Рабочий страна оставайся, да? Жок, рабочийден да мурун мындай ошондой предложение болуп, мындай эми ар бир кыздын бул кыялы го, анан өзүңдү кандай алып жүрүшкөнүндө эле мындай башың айланып учуп ишип бир бала болуп кетет экенсиң. Анан мен аябай көргүм келген, кандай сүйлөдүм, өзүмдү кандай алып бардым. Анан тем более менин жолдошум дагы милиция кызматкери болгон үчүн аларда көп эле нерсе жумушуна байланыштуу уруксат бериле бербейт. Ар бир жерге эле барып, балким ошол күнү ал жумушта болуш керек болчу, мисалы предложение кылып жүрөт деген сыяктуу көп нерседен формачан. Анан мен чыгарбай эле коелчу, жолдошум интервью бербей эле койсун деп көп нерсени эле сурансам, ошол нерселерди Нурбай аткарбай койду да. Атасыңбы деп койсо. Ошон үчүн тойго келбей калдым. Өзүңдөн көрүп. Болду, ошондон кийин кырктыңыз ал кишини. Жок, кырккан деле жок. Анан мен сага сурандым эле, го Нурбай ушундай десем, чыдабай кеткен окшойт. Игнор да кылып койду да. Жок, анда сүйлөшпөй деле койсо. СМС-тен да жооп бербей койду. Анан эгерде Алтынай же ушундай болуп калды деп түшүндүрдү башында. Же мен да көп сүйлөп салдымбы, билбейм, ушундай болуп калды. Анан азыр мамилеси жакшы эле, ал дагы өзүнүн шартын түшүндүрдү. Андан кийин мен да өзүмдүн эмемди түшүндүрдүм. Жакшы эле болчу. Негизи биз мындай аябай шаңдуу окуя болсо, кайгылуу окуя болуп кеттик окшойт. Мен ойлоп аткам, Жиным келип баштады. курбусун чакырбай койгонбу деп ойлоп аткам да. Жок, Оорубай турбайбы? Бир бул жер списокто жок, бир суроо берип койсоң болобу? Сиз мен деген эстеп кеттим да. Көргөм тоюңардан чыккан сүрөттөрдүчү. Ошондо сиздин жолдошуңуз милициянын формасы менен келиптир да, ошо жумушунан эле сурамп келди эле жагандай. Жок, ал биз фотосессия эле кылганбыз. Мен ойлогом да, ушу жумушунан сурамп келип тойго келгенби депчи. Формасын чечип. Эмнеге формасы менен фотосессия кылгысы келди? Жумушун аябай сүйөт го, кесибин, Балким, эми мындай өзгөчөлөнөлү дедик болуш керек. Өзгөчөлөндүңөрбү? Эме деп. Окумуш өзгөчөлөндү. Мындай өзгөчөлүктү көрбөгөн болчу деп койсо. Мен мындай өзгөчө жених көргөн эмесмин. Кыргызстанда бир Айгерим Расул кызынын күйөөсү формачан келген, анан Алтынай күйөөсү формачан келтирди. Стадионго келгенде дагы. Силердики дворец өлкөдөн эмес беле? Той каяк Жок, той ресторанда эле болгон. Формачан андай келе элек. Тойго костюм эле кийип келди. Жакшы. Өкүл аталарыңыз ким? Өкүл ата, өкүл апаларыңыз? Өкүл ата, өкүл апа негизи жолдошум тараптан негизи бир эле өкүл ата коюлуш керек го. Негизи илгертеден эле ошондой. Анан ошол өкүл атабыз жолдошумдун кесиптеши болот. Замир деген байке, Лина жеңе. Азыркыга чейин тиги ата апа деп айтып албай эле жеңе байке болуп жүрөбүз. Анан негизи буга чейин анан акыркы жылдары мода болуп кетпеди, кыз тараптан дагы коюлган. Анан мен өзүм Самат Муратбекович Жика Садыр кызын салонуна барып боенуп, алар менен аябай жакшы мамиледем илгери эле. Анан мен жүдөп жүргөн кезде мен адам тушоо кесип концерт бергем.
аябай жүдөп бергем да. Ошол кезде мени колдоп Самат байке, Жика жеңге барышкан Кошкорго чейин. Анан ошол барганда атамдар койсою концерттен кийин коноктоп, анан ошондо атамдар аябай ыраазы болуп, анан ушул кишилер сага жардам берип жүрөт экен, колдоп жүрөт экен деп, анан ушул кишилерди өкүл ата коюп ал да деп атам сунуштап калган. Анан ошондон баштап эле алар мени кызым деп эле, мен аларды Аташка деп эле, негизи бирок мамилебиз мындай дос катары эле да. Эки эле жашта айырмабызчы. Анан бирок ошо айтылып калгандан кийин мамилебиз дагы бекемделсин деген ойдо кыз тараптан дагы аларды койдук да. Негизи өкүл апа деген жакшы нерсе да. Мен деле азыр өкүл апам бар. Мен мурунку турмушуман мурас катары алып калган да магачы. Анан ошо жок, анан дагы эле ошо катташабыз, подружка, дагы эле апа дейм да. Анан Кудай буйруса баягы кийин дагы эме буйруп калса, экинчи мүнөткө деле кайра шайлап алайын деп атам да. Анан ошон үчүн негизи жакшы өкүл апа деген чын эле өз апаңдай эле болот экен. Нурда азыр сен алтын эжени өкүл апа коюң да, Кудай буйруса буйруп калсаң. Мен азыр томотор жөн айтайын деп аткам. Мындай сиз айтпадыңызбы? Нарынга чейин, Кочкорго чейин барган. Ошодон бери катташыбыз жакшы, өкүл атам болот депчи. Анан эми чыныгы суроого келдик. Баягы жааттан бери сизди мындай эле кыйнабай эле, мындай эле суроолор берип келатканбыз. Өкүл атабыздын телефон номурунун акыркы 4 саны кандай? Билбейм. Билбейм деген суроо жок буякта. Жанатан бери сизди акырын жибитип келе жатабыз. Билбесеңиз анда жана башында айтканбыз, жыл соорусу менен ооруп кетиптир деп айтабыз деп, Ооба, элестеткем. Сактап коесуң да, анан мен даже жолдошумдун акыркы номерин билбейм да. Эми жолдошуңуз менен кече жакында эле таанышып башташтыңыз. Өкүл атабыз деп качан Кочкорго чейин барса, Сиз кыйналып жүргөндө Кочкорго өкүл апамдыкын билем. Жок, өкүл апаңыздыкы керек жок бизге. Өкүл атабыздыкы керек болду. Анткени М-банктан постоянно көбүрөөк салып турам да дерсиң. Баягы салонго баргандачы. Анда Самат байке, андан ары ойлонуңуз. ушундай өкүл кыз керекпи сизге? Мындай өкүл кыз сизге керекпи же керек эмеспи деп эле. Мен көбүнчө Жика жеңе менен көбүрөөк сүйлөшөм да. Номерин полный деле айтып сала алам. Негизи биздин угушубуз боюнча Кочкорго чейин өкүл апаңыз эмес, өкүл атаңыз баштап барган экен. Ооба. Эми Ал жагы туура деп койбойсуз. ооба, анткени ошо бизди Сырга Сагынбекова тааныштырган. Анан мен аябай жүрөгүмдө калган ошол колдоочу чындыгында. Мен такыр ушу макияж, прическага акчам жок жүргөн кезде Жика жеңеге барып баштаганда, чынын айткандачы, анан азыркы күнгө чейин салондун амбассадорумун деп калам да. Кудайдын куттуу күнү каттайм мындай. Билбейм, аябай мындай жүрөгүмдөгү адамдар өкө тең. Ошондо эмне номерин айтпайбыз. Эми кеп номерде эмес го дейм. Негизи сиздердин жашооңуздарда кеп номерде эмес болсо, бүгүнкү биздин эфирде кеп номерде деген. Биз ар бир сурообузга сиз жооп беришиңиз керек деп. Анда биз сизге варианттар айтып коелу, балким мындай эстеп калсаңыз. Мага сен билет болбойсуң. Билет. Ушундай болуш керек деп эстеп калганыңызга. А варианты 20:03, Б варианты 21:03, Г варианты 21:04, Д варианты 70:21. Ушу 70-21 окшойт. Байкаңызчы, балким чалып атканда акыркы номерин байкап Жок, мен мындай калгансыз. ойлодум да, обычно тууган күндөрдү кое алат го, 21:04 деп жана өлө майды күттүм да. Самат байкенин тууган күнү майда да, 25 май. Хотя бы тууган күнүн билем деп ушундай эле эсептеп деле коюп, кичине боркерлик кылып койсоор деле болмок да. Анан кечке күтсөм 21:04төн кийин эле жок болуп кетти, 70 болуп кетти аягы. Ладно, 21:04 кылып сала берели. 21:04. Сиздин вариантыңыз 70 дегенди кылса алчы мен акыркысын. 70:21 деген да? Кол чабалыбы же ыйлайлыбы дегенсиң. Тилекке каршы жообуңуз туура эмес болуп калды. Мен укпашым. Туура жообу 21:03 экен. Жаттап алыңыз. Эртең салонго да жолотпой койбосун. Мен апамы жакшы билем, апамкын айтсаңар табам деп. Азыркы учурда мамашаңыздын салонунун адреси кандай? Билесизби? Анкара 43 го дейм. Же 40. Сиз аябай эле уверенный айтып аткан жоксузбу да бул жерде? Анкара 44 же 43. Бизге бир эле жооп керек. 44 же 43 анда. Бирок бизде деген бул варианттар жок да. Бизде такыр Анкара 47 дагы эмес, 50 канча деген суроолор болчу. Ошондо кандай болуп калды азыр? Өкө да эмес да.
андай жооп жок эместен. Сиз бүгүнтөн баштап өкүл ата менен өкүл апаңыз Сиз катташпай деле койгон окшойсуз. жолдошуңуз жактагы эле өкүл ата менен сайлашып катташып жүрө бериңиз. Жок, мен күндө ал салонго барам, бирок кээде ушинтип доставка мындай көйнөктөрдү алып жөнөтүп калам да, ошондо менин эсимде ошо 43-44 сезилип атат. Жакыныраак жерде эле балким ошондой чалсындай таксиде Ачыксыз деп. Андан кийин жөө эле алып кетпе. айланып келсе 50 сом кошулуп кетпесин деп. Жок, бир жоопко токтолсоңуз 44 же 43. Шокум 88 Жок. Азыркысы. Азыркысы Анкара канча деп салсак? Билбейм анда. Билбейм айтайын. Жок, сиз жакындадыңыз. 44 же 43 бир эле жоопду айтып койсоң. 44 анда. 44. Туура. Биз сиздин жөн эле башыңызды айлантканбыз, Анкара 44 болчу башында эле. Азыр эми катташпай койсо деле Кудайга шүгүр акчаңыз бар, башкасы. Бала кезде апаңыз сизди эмне үчүн картошка менен урду эле? Көзгөбү? Көзгө урду эле болгондо дагы. Сизге мындай детская травма Болгондо да көзгө, Муну каяктан билесиңер силер? Апаңыз менен мен катташып өкүл апа албайын деп атам. Ошон үчүн айтып бердим. Салону жок. Апам магазинде деп койсо. Апамдын кызы бар деп койсун. Менде болгондо берсең. Апам негизи бизди эрке өстүрүштү да, атайын. Атам мени таптакыр урушкан жок. Наоборот, мамам урушканда мынтип эй деп ортобузда жүрчү. Анан атайын деле мындай мамам уруп, монтип сабаганы жок болду да бизде негизи эле. Пардага мынтип сөйкөнүп тургамда, анан мама айткан, алдыга сөйкөнбөчү, азыр үзүлүп кетет депчи. Дегенче болбойт мен ишемошум, монткенде тырк деп үзүлгөндө мындай колуна ошо картошка тигди ошо чапканда мен көзүмө тиеп атпайбы. А мен эң кичүү кызмын, эрке кызмын, анан атам деген такыр эметчи эмес, байкемдерге дагы мен кызыма сүйлөбөгүлө, менин кызым, менин кызым болчу да. Анан мамам кайра жүрөгү түшүп, атаң келсе көзүңгө көрүп калса өлтүрөт мени деп, анан чайдын эмесин, чамасын көзүмө басып кайра ушинтип калган. Ошол эле болчу. Көзүңүз көгөргөн? Көгөргөн эмес бирок. Жакшы. Биз ойлогонбуз картошка менен көк аласы кылып салып салган го. Жок, эң эле кол көтөргөн ошол болду окшойт. Атак такыр салышкан жок. Анан баягы жаш кезиңизге кайтпадыкпы азырчы? Жаш кезиңизде тентек белеңиз же аябай жоош белеңиз ошол жерде айтыңызчы. Биз жаш кезибизде көп эле окуяга уктук негизи. Жок, атайын менен алган парданы алып келип тийишсе, илдирсе, парда деле оңой акча эмес да. Ошону атайын минтип үзүп атса, анда тентек эле окшойт дейм да. Жок, мен жоош кыз болчумун десем калп айткан болуп калам, чын эле. Мен уюштургуч болчумун да. Давайте мындай кыла калабыз депчи. Азыркыга чейин деле ошол нерсе бар. Мындай курбу кыздарым чогулта калам, давайте мындай кылабыз, мындай кыла калабыз деген нерсе бар. Анан мектепте да ошондой болчумун. Анан уюштуруп туруп, өзүм барып жок, өзүм суудан кургак чыгып кетчүмүн да. Анан ким уюштурду эле дегенде, бирок эң аягы Алтынай болуп калчу. Жаман нерселерди уюштурчуңуз беле? Суудан кургак чыкканыңызга караганда вино ичели деп. Давайте деп. Биз күндө эле 10 дегендей эле. Жок, андай историяларды уксам просто бизден кийинки жаш муунга мындай тарбия бере албай калабыз, ошон үчүн аларды жөн эле коелу. Сырттан айтып кетейин деп койсуң. Кайра Сырттан айтканда Алтынай мектептеги балекеттин баарын уюштуруп, анан кийин өзү суудан кургак чыгып кетчү экен. Ооба. Ооба. Анда кол чабуулар болсун. Сиз деген уюштуруучумун деп калбадыңызбы? Анан кошуналарыңызга аябай эле көп концерттерди коюп берген экенсиз. Ооба. Ошол убакта сиздин атыңыз ким эле? Сизди бир ат менен атачу экен эле. Же сиз өзүңүз ал ат менен аталдыңыз беле? Мен Алтынай эмесмин, мен Булмун деп эле концерт кое берчү экенсиз. Мен Айжамал Кабыловмун дечүмүн. Анткени бизде кошуналар 3-4 кыз болчубуз, анан группа ырдаганда кыз бурак эле бар болчу да ал кезде. Анан сен Кенже Дүйшөевосуң, сен Айжамал Кабылова, сен Гүлнара Калдарова деп, анан 4-жүз ким экенин унутуп калдым. Ишилип мен Айжамал Кабылова болчумун да. Негизи биз кичинекей кезде аябай ошо кумир тутуп ырчыларды аябай эметчү эмес белек. Анан мен кичинекей кезимде Динара Акулова чоң эле эже болчу экен да. Аябай эле чоң эже болчу. Чоңойгондо Динара болом дейсиз. Мен чоңойгондо Динара болом дечүмүн, бирок чоңой албай атам да дагы эле. Атымды алмаштырам Динара кылып деп ушунчумун. Анкеталарга жазганда мен Гүлнур Сатылганова болом дечүмүн да. Жана эмеге толтурасың го, анкета бар болчу ал кезде.
Биздикилер билет Биздикилер, деп койду. ооба. Биз деле качанкы адамдардын катарына кирет эмес, анкетаны силер билбей деле анкета бизден кийин жойулуп кетти го дейм э? Анда чогуу эле динозавр. келип атабыз. Сүйгөнүн кийин. Сиз мындай кичинекей кезиңизде бул талантыңыз бар болчу да, ырдачыңыз жана песенник деп да ыр жазчу эмеспи, ыр жазчу эмес белек. Ооба, мен кичинекей кезимде эле мен Алипе Майрам жана Алипе Майрам коесуң го 1-класста эле. Ошондо эле уже выступать этчүмүн, ырдачумун. Анан мындай көчөдөгү кошунабызга ырдап берчүмүн эшиктин астынан эле. Мен айтышат, 5 жаштамынбы, ырларды аябай жаттап алчу экенмин да. Диана Груцкая деп көзүм жумуп, я знаю точно ты здесь. Ырдай берчүмүн да. Сокур. Анан аяш аталарым аябай таң калышчу экен эми кичинекей кезимде. Ушунча ырды кайдан билет депчи. Анан азыр деле сиңдилерим бар да, анан алар ыр айтып берчи десек, 1-2 ыр айтып берет ба, садикте жаттаган ырларынчы. Анан мамам айтып калат да, сен аябай көп ыр билчүсүң деп. Деп эле аябай мактанып кеттим. Бул жылдыз орусуна кирбей жанагы. Сиз негизи таластан эмессиз. Эме деген сөз бар, кочкорлуктар мактанганда таластар эсалат деген сөз бар да. Бул Ошо чындык эле. сөзгө кошула кетти дагы бир жолу. Өзүңүздөрдүн дүкөнүңүздөр бар болчу экен да. Дүкөнүңүздө сиз аябай эле көп шоктуктарды кылчу экенсиз. Эмнени мисалы деп коеюн. Кантип апаңызды банкротко отургузуп койдуңуз эле? Аябай эле көп жолу отургузган, эсте калган бир окуя. Өрттөй ийген эмессиз, Анчалыкка жетпептир. Ага деле барганбыз, бирок ал башка история Өрттөмөй калган деп коесузбу? Биз ошо дүкөн иштеттик, бирок мен ал дүкөнгө көп деле прибыль деле алып келгем негизи. Карыз чогулчумун дегенде Ооба, койсуң. карыз чогулчумун аябай. Эжем жош, эжем болсо берип кое берчи карызга. А мен болсо доолап алып келген киши жаман көрүнөт да, анан айылда азыркыга чейин бул Асанбектин тиги улуу кызы жакшы, кичи кызы ишмүшүк деп айтышчу да. Анткени доолаганга мен барып калчумун. Анан ошол кезде билбейм, мындай сладкоежка болчумун да менчи. Мындай все подряд жешимин. Двойной сюрприз, лакомка деген шоколадтар бар болчу. Анан свет өчүп калган күнү мага майрам болчу, анткени мороженое эрийт да. Анан стаканчиктерди Эрип кеткенче мен жеп коеюн да. Мындай пакеттеги мороженалар ал кайра тоңдуруп коюп мындай 10 сом болсо 8 сомдон сатып ичсиң да. Стаканчиктерди эрип калат да, ошон үчүн мамам жегиле дечү. Анан ошондо талакка салып алып жечүбүз эригенде. Мороженое жегим келип кетти. Ошончо мындай мороженое эригенче свет күйбөчү бизде айылда бир айлап лакомка эмелерди жеп атып, анан ошо банкрот кылыптырмын көрсөң мамамды. Анан лак сатып алчумун, товарга мени жиберип коюшчу. Ошол Свет өчүп калса экен деп тилеп турчубайсызбы? Свет өчүп калса экен деп тилек кылчумун. Анан мамам мени товарга жиберчү. Анан ошол товардагы окуяны уккубуз келип аткан. азыркы Кененирээк айтып бериңизби? Мен азыркы кезде күлөм да, элдер деген балдарым мындай сабакка бар дейт го, окуу депчи. Мени болсо Алтынай сабакка барбай эле бүгүн товар алып келбейсиң депчи да. Атам болсо, "Нема эле бир күн калсаң сабактан. Сен тиги классташтарың аркаңан жеткенче сен кайра жетип каласың" деп койчу. Берген мотивациясы ушул болчу. Анан мен болсо тиги шабашка кылып алыш керек да, мейли деп барып бутылка өткөрчүмүн, сүзмө өткөрчүмүн. Анан ошондон көбүрөөк мындай кичине алып калып, анан лак сатып алчумун, өзүмө косметика сатып алчумун. Анан маған буну каяктан алдың десе, бул курбу кызымдыкы деп койчумун. Анан кийин аягында меники болуп калчу. Мен ойлочумун да, мен эле жеп атам, мен эле коротуп атам десем, мен 2 байкем эжем бар да, анан 4 өлөчү экенбиз да, анан байкуш кичинекей магазиндин дүнүйөсү калат. Анан калды беле магазин иштелип? Жок, жабылып калган. Жабылып калган, силердин аягыңардан. Банкрот болду. Эмнен айынан жабылганын билбейм. Менин оюмча мындай кечке соода кылып атайын иштеген киши жоктугунан эле жабылып калды го, себеби тайнем бар болчу үйдө, мамам тайнемди карап калды, биз окууну бүттүк, кетип калдык. Ошо анан аябай деле банкрот деле болуп жабылган жок болушубуз керек деп ойлойм. Өзүнүз актады. Билбейм аны. Баягы магазинде бир окуя болгон экен. Бир сиз бир курбу кызыңызбы же кошуна кызыңыздынбы
курткасына байланыштуу окуяны ушуну кененирээк айтып бериңизчи, мындай эл угуп алып Кененирээк ачылып, Жок, бул нерсе деген сиздин кошунаңыз менен байланышкан окшойт деп койдум. бул Ушунча бар менен информация бул чогултуп бар менен эле деме жүргөн окшойт. курткага чейин киместеп жүрүп турмак ошо кызык болот. ошон толугу калды атам мен да бул жактанчы. Аябай Бирөөнүн курткасы мага кызык деле эмес болчу, мейли эми. мындай аябай прям ностальгия болуп мен ошол кезге кайтып кеттим да. Реально мындай сон болуп атат деп койду. Деп койду дегенсиз. Бүгүн той отменять коебуздар до конца деп. Ал деген Айка деген классташ кызым бар, курбу кызым. Анан ал Айка менен кичинекей кезинен бери аябай дос болгусу келишкен да, эмнегедир билбейм. Анткени сиздин магазиниңиз бар болчу. Жакшы көрөт да меничи азыркыга деле. Анан Азыр анткени сиз ырчысыз, атактуу. жок, ал эчтеке боло элек деле болчу. жакшы көрчү. Аныкы мындай сүйүүсү кошо төрөлгөн деле ойгонгон окшойт мага деген деп коюмбу. Анан ал болсо аябай дос болгусу келип эле анан мен Акак деген курбу кызым бар болчу, жанымда эле жашачу. А мен Акак менен аябай дос болчумун, Акактын үйүндө уктап калчумун, иши кылып, Акаксыз жашоомду элестете алчу эмесмин да анда. Анан Айка болсо мага типа дос болгусу келип жетпей жүрөт да. Анан Акак 9-классты бүтүп шаарга окууга тапшырып кеткенде Айка аябай сүйүнгөн экен. Эми Алтынай менен дос болом депчи. Ошончо жыл күтүп Күтүп, анан кийин мага келет 9-классты бүткөндө Акак кетиптир, Алтынай сен менен дос болчу депчи. Анан ооба, давай экөөбүз подружка болобуз, давай деп сөз аласың го ал кездечи андай. Анан Салтанат деген кыз келип калат айылга шаардан. Анан Айка байкуш сарсан болуп да бир күн келиптир. Сен Салтанат менен кетип калбайсыңбы? Салтанат менен кетип калбайсыңбы? Биздин айылга жаңы кыз келиптир, бизге мектепке келет экен десе. Жок, мен сен менен эле дос болом дептир. Бир жумадан кийин Салтанат менен жүрөсүң го? Анан Айка менин жанымда отуруп эле анан ошо магазин суук да. Анан курткасын чечип берет мага. Мен анын курткасын кийип отурам. Мен магазинде отурабыз да. Ал болсо ошо мага ошо курткамды берчи, үйгө кетем деп айта албай эле жанымда отура берчүкен да. Ушунчалык жакшы көрөт да мени. Жок, коркутуп алган жок белеңиз? Жок, мен да ошентип ойлодум. Бул коркутуп алып эле калып эле мен менен дос болбосоң сен депчи. Же болбосо Мен азыркы курткамды бербейм деп. Абьюзер окшойсуз баштабайсыз. Мен азыркы күнгө чейин таң каларым, Айка мени эмнемче жакшы көрөт депчи. Ошондой эле история болчу. ошол неме мындай мага кызык болуп атат да. Эмне үчүн ал сиз курткасын бербей сурай албаганга чейин барчу депчи мындай. Чындап эле жакшы көрчү же коркутчу элеңиз деген тем болду. Жок, мага коркутчу эмесмин. Өзү эле ошондой болчу окшойт, билбейм, анан келип жардам берип, азыр деле бирдемке болуп калды десең аябай күйүп бышып ушинте берет да. Мен турмушка чыгаардын астында девичник кылам деп калдым, анан девичник кылам деп эле мындай кылбайлыбы болуп эле ошол күнү эле салондо отуруп эле анан давайте ким бош чакыралы келсе келди по факту эле болуп кеттик да. Анан ошон ал эми аябай эме жазат да, жанагы фотокниги деген баракчасы бар, мозаика ушундай бирдемкелер жасайт. Байкуш Ошол чыктамадагы сүрөттөрдү чыгарып келди. ооба, мындай баардык сүрөттөрдү чыгарып, я невеста деп, я подруга невесты деп ошентип жазып, анан жана эмесин таппай, мындай сайган чыбыгын таппай, анан менде убакыт жок, анан таап кел десем ошондо таап келиптир да. Азыркыга чейин ушундай соңгусу. Аябай мыкты курбуңуз бар экен. Мындай курбулар негизи Ооба, жок койсо. Баягы кантип кур болгонсуңар десе куртка кийгенден бери курбуз дегендейчи. Жок, 1-класстан бери ал үчүн, ал Алтынай үчүн сиз 9 жыл төрөлгөндөн бери күттүм, курбу экенсиз. А сиз 9-класстан баштап тайынтып. Мен кечирим сурайм, мен Айкага андай дос боло алган жокмун да, чындечи мындай. Ал аябай мен үчүн аябай күйүп бышат. Анан Соңкөл жайлоосунан эжеңиз экөөңүз эмнеге качып кетип калдыңар эле? Акчасын берип качтыңыз беле? Жок, эжем экөөбүз аябай жайлоого барабыз деп мындай жайлоону көргүбүз келип ушундай болуп аябай дегдеп барганбыз. Анан эми биз аякта бир күн туруп эле кар жаап саларын, бир туруп эле жаан жаап салат, бир туруп эле мындай Соңкөлдөн 4 мезгилди 1 сааттын ичинде көрүп салышың мүмкүн да. Анан барганда свет өчтү, малдар ооруду, анан элдер малдарын дарылайбыз деп толтура киши келди, боз үйгө толтура киши жаттык, анан
андай сууктуу, андай условиясы жок жашоону көрбөгөн жаныбыз анан качтык да. Кетебиз дедик, анан Силер аяка. күткөндөй болбой калды. Анда санда эле машина барат ал кезде, андан дагы аз болчу да. Нарындагыдай эле турбайбы почти. Нарындын соңкөлү болуп атпайбы? Жо нарында деле ошондой дейт го условия. Ошол анан эжем экөөбүз бир жарды ашып, ат менен келип, эжем жөө иши кылып, машина бар жерге келип, кетишибиз керек болуп, анан качканбыз. Бизди еще тезек тергизип койгон да, жеңебизчи. Анда сиз ырдап чыктыңыз беле? Жок, биз кичинекей кезибизде. Кичинекей кезиңизде. Жаш кезибизде. Жаш кезинде жүрөбүз. Ошол жумуштан качтыңарбы же кандай болду мындай? Биринчиден ошо жүдөп кеттик окшойт, анан экинчиден ошо бизди жумшап тезек тердирткенде мен өмүрү атам дагы мени тезек тердирткен эмес деп айткам да. Айтып атпаймынбы, мен эрке болчумун. Ошого чыдай албай калдык го. Анан мындай эки байкем болуп эжем болгонго дагы мени өздөрү эле аяй беришчү да. Официант болуп иштейин деп атам деп айтсам эле, жок сен иштей албайсың, жок алсаң колуңан келбейт деп, анан уй сайын деп атсам деле мамам жок, тиги мал сасып каласың деп атып эле мени мындай ограничивать этип салышкан да өздөрүчү. Алар ошентип ограничивать мени мындай эркелетип эметип атса, анан барсам эле соңкөлдө жанагындай условия Тезектер жүрсөңүз, мага обидно болсо керек. Ошон үчүн качкан. Ал качуу планы кимдин идеясы эле? Уюштуруучу эле деп атпайбы? Ооба, уюштуруучу болсоңуз сиз эле калсаңыз керек. Ал качканды уюштуруш деле оңой адамдын колунан келбейт. Жок, кандай кантип качтыңар? Схемасын чийип, кандай болду экен? Жок, анткен деле эмеспиз. Машина караштырып, аны сураштырсак ошо. Ал убакта попутка кейжи жок да, э? Андай жок, андай сет да жок да, интернет кармабайт. Анан бир кишинин ую өлүп, ошо уюн өлгөн уюн жүктөп кетейин деп барыптыр. Ошол киши барат дегенди угуп, анан биз барып ушу жетишип калганбыз да машинага. А так мындай айтып эле кеткенбиз, кетебиз деп элечи. Бирок биз мындай определенный бир срокко барганбыз да, 10 күн жүрөбүз депчи. Анан бир 2-3 күндөн кийин эле ошо кеткенде, анан ошондо типа качкандай болуп калганбыз да. Бирок негизи качышпаптыр. Мен элестеттим, ошентип качып, экөө караңгыда капюшондордун кийип, Мен да ойлоп атпаймынбы, тиги эч кимге айтпай тиги тезектерди жүрүп эле качканго деп. Анан эжеңиздин аты ким? Элнура. Элнура азыр турмушка чыккан. Ооба, 4 баланын энеси. 4 баласы. Канча кыз, канча бала балдар? Алардыкыбы? 2 эркек, 2 кыз. 2 эркек, 2 кыз. Азыр сизди дагы бир өкүл атаңызга жылдыз орусун көрсөтсөңүз көрсөтүпсүз. Эми ал өкүл ата кечеге эле табылган өкүл ата. Эжемдин номерин Жок, эжеңердин номерин сурабайбыз. Эжеңиздин кызы бар экен. Аты ким эле? Кыздардын атын айтсаңыз да. Нурсулуу, Таңсулуу. Нурсулуу. Ошол Нурсулуу кызынын туулган күнү жылы качан? Ошону айтыңызчы. Жылын так азыр 2020 болсо, 2015 болсо керек. 29 августко дейм туулган күнү. Канча? 29 август. Жок. Жылычы? 2015 может. Биз маалыматты туура эмес угуп калдыкпы же сиз бизге туура эмес маалымат айтып атасызбы? Жөн эле келтирип атам. Жөн эле келтирип атасызбы? Болбосо да 5 жыл атат. Анткени эжемдин балдары көбүнчөсү үчөөнүкү тең август, анан бир эле баласы майда. Анан мен атамдын туулган күнү 27-си, жеңемдики 28-и, анан кийин эле Нурсулуунуку 29-го дейм. Сиз деген жылын деле балдарыңыз менен аралаштырып эле айтып атат окшойсуз деп ойлоп кеттим. Жок, жылын просто 5ке чыгып калышты деп эле, анан 2000 5ке чыкканда 2020 экен анда. Мен 2020да калып кеттим. Карантинде. Мен ойлоп атпаймын баягы 2015 экен. 2020. Туулган күнү качан деп калдыңыз? 29/08 болуп калабы ошондо. Жок, бир аз жакындаштыңыз. 28 анда. Азыр эгер ушуну дагы 30 анда. Ушуну августу полностью айтып чыкпайсызбы? Биринен баштап 31-ине чейин. Туура деген жок. Качан туура демейинче. Жок, чын эле 29 эле го деп эле ойлоп. Эгер азыр туура эмес айтсаңыз айтабыз биз эжеңизге. Бул аябай бөпөлөп өстүргөн сиңдилер. Силерге да жылдыз орусун көрсөтөт турбайбы деп. Азыраак болчу да деп койду. Биле тургандай кылып койсо. Ооба, андан 4 болуп кетти, эстей албай калдым. Эжем 4 баласы менен үйгө келгенде үйүбүздү көтөрүп кетет. Эң негизгиси аттарын билет экен да. Апей, кантип Туурабы? Жылынан адаштыңыз, э?
Жок, жылы тура эле туулган күндөн адашып атат. Туулган күнү же 30 же 28. Жок, 28 эмес, 30 анда. Анда тилекке каршы бул жолуңузда туура эмес болуп калды. Бүгүн барып эжеңизге бир кечирим сурап, доставка бартер саптерге гүл берип коюңуз. Туулган күнү 26 август экен. 26-сы тура. 26 август экен. Бирок эми бир аз жакында. Иши кылып ошо мындай удада туулган күндөр көп бизде августта. Сиздин негизи менеджер, продюсериңиз бар. Ооба. Атын айтып жатка билесизби? Жок дегенде ошол инсан. Чабалиев Данияр. Ошол инсан менен качан, кайсыл жылы, анан кайсыл айда иштеш баштагансыз? Ушуну эстеңизчи. Качан келдиңиз эле? Эми мен 2013-жылы келгем. 2010 бүттүм школду. 2 жыл консерваторияда окудум, анан ошо 2013-жылдан баштап Данияр Бакен менен таанышып иштештик да. Кайсыл айдан баштап? Айын биз август айында тааныштык окшойт. Сиздин продюсер, менеджер адамыңыз менен качан таанышканыңызды жылын дагы, айын дагы туура эмес айтып атасыз. Апе, эмнеге? Биз деген Данияр Бакен менен таанышканымды кыскача айта кетейин. Данияр Бакен карындашы Айжан эже болчу, 88-жылкы көзү өтүп кетти. Биз ошол эже аркылуу таанышканбыз. Ал эже менен биз 2012-жылы ошол жайында гастролго барганбыз. Акбар Сүйүнбаевдин концерти менен бир ай көлдө чогуу жашап, гастролдо жүрүп, анан келгенде ошо таанышканбыз. Биз ошондо жайында гастролдосок, ошол август айында гастроль бүтүп келип Данияр Бакен менен көрүшкөм. Балким июль болуп калышы мүмкүн. 2012. Сиз 2012-ден баштап чыгармачыл чөйрөдөсүзбү? Эмнеге мен сизди былтыртан баштап тааныйм? Жок, мен 2019-жылы чыгармачылыкка баш отум менен киришип, ошо жамгырга клип тартып, жаздырып эметтик да. Ага чейин деген сен канча тойдо ырдайсың, мисалы, мындай согулуп, ар бир этаптан өтөсүң, бир ырчыны ээрчип алып, ошентип гастролдойсуң, дагы бир тамаданы ээрчип алып тойлойсуң дегендей. Анан бышып, жетилип, анан жаздырайын, кой, өзүмдүн атыма иштейин деп анан 2019-жылы келгем да. Жолуңуз туура болду, 2012-жылы июль айы экен. Эми мына өзүңүзгө келип баштадыңыз. Башында булар каяктан билмегеле 2013-жыл деп койсом билет да, ишенет да деп эле өзүнүн вариантын айтып кетип атты. Жок, мындай болуп калды да. Анткени Айжан эже 2013-жылы каза болду. Анан Данияр Бакен мага айтты, Алтынай, сен Айжандын ордуна ырда, мен тамадалык кылайын, сен ырда. Биз ушинтип иштешели деп, анан ошондон баштап иштешип калганбыз. Мен ошон үчүн ошондон баштап кеттим окшойт да. А так Айжан эженин үйүнө барып таанышкан учурундан баштаган экен да ал. Ал инсан. Ал өзү улуураак киши да го да. Анан баягы 2019-дан бери азыркы убакытка чейин баягы тойлордо чогусуздар. Азыр биз тойдогу окуяларды айтабыз. Аябай кызыктуу окуялар көп эле болот экен тойдо. Ооба, Данияр Бакен көп нерсе билет. Данияр Бакенден информация алыш үчүн аны жок кылыш керек деп кой. Жок кылыш керек. Аны жок көзүн тазалап. Албасаң аябай көп. Данияр Байке дегендер ошол окуя эсиңизге кирет экен. Ошону бир айтыңызчы. Көп эле окуя. Менин окуяларымдан Данияр Байке көп айтканы кулай берген болуш керек. Айтып атпаймынбы мен мындай кыргызча айтканда мындай далдан келмин да. Мындай внимательно эмесмин, каякта эмне жатат, мындай эме эмесмин. Колума бирдемке түшүп кете берет, кулай берем. Ушундай сүйлөп салам же ушундай далдактан кызмын да. Анан ичпей жеп эле кулай бересиз. Ооба, ичпей жебей эле кулай берем. Анан ушу Данияр Байке менен жүргөндө постоянно кулап эле, анан үйдөгүлөрдөн сурадым, мама, мен тушом кесилди эле. Эмнеге мен кулай берем десем, көрсө мен тушоо кесип атканда кулап калыптырмын. Көрсөт. Ошондо эле кеткен турбайбы? Ооба, ошондон окшойт. Анан тамашалап Данияр Байке айтып калышчу, Алтынай, тушоңду кесип бир той берип коет окшойбуз. Бир толук союп болсо дагы депчи. Той учурунда бир кулаган окуяңыз бар экен эле. Ал деген Ошону айтсаңыз. Атлас деген ресторанга кирип баратканбыз. Данияр Байке машинаны токтотуп эле, анан мен эшикти ачып туруп эле жок болуп кеткем да. Көрсө, машинанын эшиктин түбүндө эле люк бар экен. Анан ошондо могу бутум менен түшүп кеттим. Анан кыш болчу, мен мындай кыргызча сыяктуу узун көйнөктүн ичинен лосина кийип алгам, аябай гамаш калың болчу да.
Анан ооруду, анан эми кирип ырдаш керек да. Ошо менен эле ырдадым. Анан ал кезде биз мындай той ээлеринин баарына макул болуп эле Алар эмне десе каяка ырда десе ошол жака ырда. Анан аякта ырдап чыккандан кийин айтып калды, биз ушу келинди алмакпыз, үйгө жеңелерин коноктомокпуз, силер барып колуңуз гитара менен, короче, ырдап берип койгула, биз менен чогуу барып дедик. Анан макул дедик дагы, аякта ырдаган боюнча эле ошол боюнча бир ысык ката бир жака бардык. Анан бийлеп, ырдап, жаш кез жүрө бересиң, суукту деле, ооруганын деле билбейсиң. Анан түндө келип, еще Данияр Байкенкине уктап калдык да. Кеч калып калганда мен ошол жакта мен алардын үйүндө жатып эле ушинтип калып калчумун да. Анан эртең менен турсам, көрсө ошо бутум канаган экен. Канаган боюнча тиги лосинама жабышып мындай катып калдым да. Эртең менен чечсем эле чечилбейт. Анан эптеп чечтик, чечкенде карасак эле эме мындай сөгүм уже көрүнүп калыптыр. Ушунча жүрө бергенсизби? Жүрө бериптирмин да, ошону сезбей. Анан Данияр Байке бас деп анан мени больницага алып барышты. Анан барганда тиккен хирург менен айтты, сен эмне ушунча кулап, ушунча билбей калганча эмне мас деп анан бир 4 шовт салып берген. Азыркыга чейин ошо шрам бар да бутумда. Ошону мындай карагачы мына. Жок, ошондо мисалы Акча адамдын эмне гана кылбайт. Кайда гана алып барбайт. Кайда гана алып ошондо барбайт. ооруган жок беле же ооруганда? Ооруган бирок эми Ооруган бирок тиякта акча маанилүүрөөк болот атпайбы деп койгонсуң. Акчадан мурун дагы баягы ырдап жүрсөң, анан условия деле болгон жок, баягы гамашымды чечип көргөнгөчү. Анан ошо менен эле артист көйнөк менен эле жүрө бердим окшойт да. Анан ошо же чыдамкай окшоймун деле өзүм дагы. Ооруга чыдамкай окшойсуң. Ошондой окшоймун. Аябай таң калышкан мен, аябай көрүп. Баягы сиздин айтайынбы деген ырыңыз бар го. Ошол ыр боюнча мындай көп эле учур болот экен да, барып туруп эле тамадаларга же неме айтайынбы десе айт деген учурларчы. Ошондой сиздин дагы бир башыңыздан өткөн экен да, бирөөгө барып мындай айтайынбы десеңиз, алар башкача көз караш менен карап айткан экен бир сөз. Биз буга чейин ошо бизде ушундай го, жанында эркек мырза жүрүп калса эле аны тиги сүйгөсү кылат же ушундай. Анан Данияр Байке экөөбүз бир туугандайбыз да. Анан жанымда көп жылдан бери ошо 2012ден бери жүрсө, элдин баары эле мени күйөөсү же да бирдемкеси деп ойлошчу да чындыгында. Анан тойлорго барып анан кийин кайсы ырларды ырдайсың алтынай, кайсынан кийин кайсыны деп айтат да. Ал заранее тамада менен сүйлөшүп, ырларымды берип, анан мага менден сурайт да, кайсы ырларды ырдайсың дегенде мен айтайынбы жаным деп айтасың да ырларды. Анан ошондо жаныбыздагы кишилер таң калып калган экен. Бул экөөнүн чын эле турбайбы баягы. Мамилеси бар болчу турбайбы, бияқта жаным деп атат, айтайынбы жаным деген сыяктуу. Ушундай эмелер көп болуп калат да. Анан болбосо экөө тең ырдын аты. Экөө тең ырдын аты. Ошондой учурлар же болбосо айтайынбы десең, айт деп ушинтип калышат да. Ырдын атына. Еще мындай подряддагы мен эң биринчи тойлорго барганда азыр деле айтайынбы менен баштап, анан жанымды ырдайм да. Жакшы тема экен. Жакшы тема. Звукачка айтканда да Жаным айтайынбы десе деле болот экен. Экөө тең Айтайынбы жаным десе деле болот экен. Ошо. Анан мен турмушка чыккандан кийин анан кутулдум окшойт ошол сөздөрдөн. Сизди баягы бул суроо менен жаш кезиңизге кайтаралы, эски күндөрүңүздү бир эстетип коелу деген суроолор болчу. Эми суроолорубуз бүттү. Эми сурайлычы, жашооңузда эмне жаңылык болуп атат? Шараматтыкта эмне жаңылык болуп атат? Жаңы суроо коелу да бир. Жашоо жакшы, Кудайга шүгүр. Баары эле ойдогудай. Чыгармачылыкта деле өзүмдүн нугу менен мен аябай кыялданчумун, ошо чыгармачылыгымды түшүнгөн үй бүлөгө жолдошко туш келсем экен депчи. Үй бүлөм менен чогуу алып кеткен деп анан Кудайга шүгүр, чыгармачылыгымды да улантып атам. Үйдөгө жакшы деле. Үйгө деле жетишет. Үйдү жакшы жетише албай атам, бирок мойнума алам да койсуң. Ишил колдон келишинче аракет кылып жашап атабыз. Жакшы. Сиз машина айдайсызбы, айдабайсызбы? Айдайм. Айдайсыз. Канча жылдан бери айдайсыз? 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. Биз сизди мындай азыр экранга сүрөттөр чыгарабыз. Бул экранга сүрөттөр машинанын запчастары чыгат. Канчалык деңгээлде машинаны жакшы айдайсыз, канчалык деңгээлде машинанын запчастарын билет экениңизди азыр аныктайбыз. Анда даяр болсоңуз эң биринчи сүрөттөрдү чыгарабыз. Бул эме экен, адаптер, музыка койгон. Өзүнүн аты бар да унун. Эмне дейт? Же мындай улабайсызбы сиз машинаңызга? USB же эмне дейт муну?
Сиз Адаптер эле дейт го дейм, сиз вариантын айтып көрсүңүз Гүлзеже, сиз да машина дейсиз. Эмеби? Мен Модулятор. мен общий Bluetooth дейм да мындайларды. Модулятор. Модуляторго туура. Буну билбейм. Чын айтайын. Мен машинамда мындай жок деп коебуз. Көргөн эмесмин чын Бул эле. машинанын иш Эме жактарында бул? экен да, биз көрбөгөн, билбеген, колубуз жетпеген. Көзүбүз Жок, жетпеген. чын эле билбейм, убакыт кетирбей эле боло, Урушник бар, Урушник урушник көтөрөсүз, колдонбойсузбу урушникти машинада? карма, Жок. урушникти көтөр деген. Ооба. Ошону мындай сыртка чыгарып койгонбуз да. Жок, Мен азыркы башында, машинамда башыбыз- мынтип теп эле коесуң урушникти. Башыбызды айлантып бергенбиз. Бул деген Волганыкы деген. Андай кийинки сүрөттү чыгара берели. Балким кийинки. Биздин заманга чейинкилерби? Бул эмне моторбу да койду. Амортизатор деле, урда аттардын карбюратор деле. Буну да билбейм. Бул сиздин машинаңызда бар деп алгансың, э? Бул бардык машинада болот, э? Дөңгөлөкпү, дисково. Бул деген машинанын генератору, силерге ток берип аткан нерсе бүт ушул. Нурдан сиз Оталдырып аткан сөзүң нерсе. аралчы бул Мен источникко чыгарып шоу иштейм, бизнестен иштейм, чыгарып иштейм. студияда иштейт да. Жок, мен деген Мастер мотора. именно автошколага чын эле барып окугам да. Агрардык университетте окуп атканда бизди мондай тетиктер менен дагы тааныштырып, кадимкидей сабакка барып мен окугам. Анда? Бирок унутуп калыптырмын. Буну бүткөндөн кийин сизге знактарды беребиз. Аябай окугам деп айтып кеттиңиз, ошону бир байкай эле. Знактар да бар бизде. Унутуп калдым, бирок мен 2016-жылы эле бүткөм. Мен качан калыптаймын дерсиң. Кийинки сүрөттү чыгарам да. Бул генератор экен, булчу. Свечи. Туура. Аны жакшы билет экен деп койгонсуз. Бул эме? Магнитофон? Ооба, туура. Данияр байкен Passat'ın эме. Магнитофон Магнитофон кен пионер да койду. Бул Фара. буну жакшы билем деп койсуз. Бул кайсы фара? Алдыңкы, Алдыңкы аркаңкы? окшойт, алдыңкы кен. Алдыңкы. Туура. Не, ключ эле деп коет го дейм, Канчанчы ключ? Номери аны билбейм. 17 же 27 же 6 же 9бу? Билбейм, 17 деп кое берели деп коеюн. 17 ключ. Эме бул? Скорость нара койрукка салат го деп Скорость? Жок, эмне, коробка деп айтсам бул же Автомат эмне деп коробка. кетем деп ошо. Педальдар экен, бул тормоз газбы? Сиз кайсы бирисиз? Мен газмын го дейм. Дөңгөлөк. Бул Mazdan дөңгөлөк. Запчастарын бир аз болсо билет экенсиз. Анан сиз жана айтып калдыңыз. Мен праваны окуп алгам, знакты сурасаңар айтат элем, мен запчастарын каяктан билмей келем дегенде болчу. Азыр биз сизге знактар көрсөтөбүз. Ушуларды айтып көрүңүзчү. Бул эмне деген знак? Уступите дорогу. Кыргызчасы кандай? Бизге кыргызчасы. Жол көрсөттү го да. Жол бошотпу же билбейм кыргызчасын. Жол бошотуп бер. Жол бошот дегендей го дейм. Бул Бул эмне эле? азыр Бишкектин Бул баардык бака эмес. көчөлөрүндө ушундай илим турат азыр. Ушуну окубай калыптым да деп коем. Ооба. Мен окуп аткан кезде Бишкекте мындай эмес эмеспи? Жолдору жасалып Импровизация кылып окшоштуруп айтып бериңиз да. Бир аз неге окшош экен? балкага окшош экен. Ошол жака барсаң балка менен Типа дорожный работыбы? Жок. Бул знакты сиз азыр көп эле көрүп калдыңыз. Себеби азыр бизде жолдо ремонт болуп атат. Анда ошондой го. Барып эле ушул жолго такалып калып атабыз. Тупик. Кийинки Главная дорога. Сеники, да? буну знакты менен токтобо деп койбойсузбу? Бул эме. Водитель Поворот деп коесузбу? Жок. Мен тойдон кийинки акыбалым деп коем. Буну деле билчүмүн. Эмне эле бул? Таяк Типа обгондобо дегендейби? Чыкпа дегендей. Же эмне? Ошондой. Типа Мен деле билбейм. Типа деген тема жокпу? Пробки да кода. Туура эле, пробка. туура эле деп койбой эле дедиңиз, туура айттыңыз. Туура эле бул. Депо деген. Типа жол ичкерип кетет дегендей. Сизге окутуп атканда бул знак көргөндө типа жол ичкерип кетет деп сураттап. Лежак экен. Дальше да кода. Элим менен айда. Бул дагы Эле. сиз тойдон чыгып аткандагы кезиңизде. Баарын эле билет экенмин анда да Ооба, койду. жакшы эле Жакшы эле, экзаменди жакшы өтүп өтүп турсуз. деген Тупикке барбайм да. такалбайт экенсиз. Газмын да мен алдыга. Бул жакта гитараңыз турат, мени качан чертет Алтынай деп. Гитараңызды колго кармаңыз эми. Өзүңүздүн бир ырыңызды ырдайсыз. Анан бул жакта сүрөттөрдү улам алмаштырып турат. Ошол ырыңызга кошуп ырдап кете бересиз.
Даярсызбы? Түшүндүңүз, даяр. Эгер сиз адашпай ырдап кете берсеңиз, биз бул жактан кошулуп бузабыз. Аракет кылып көрөйүн. Кетти анда акыры баштай берели. Силер буга чейин күлдүрүп коюп, мен уже кайгылуу ырдай албай калдым деп коюм. Анда азымдан кийин шаңды ырдайбыз. Каршыңдын ийилгенин сулук карап туруп каратабы де. Бүйөгө тийип алдым. Бана айтайынбы. Дордойго барып толтуруп приз алдык тойдун алдында, де. Ибрайса ырдап кете берсиңиз, обонго түшпөсө деле кете берсиң. Сабылганым, сен издеп сагынганым. Жаным, картошка кууруп берчи. Дейсизби? Же чучук салалыбы де. 100 жылдык чоң сүйүүгө жүрөктүн кабылганын. Жаным, ушактабайлы. Жүрөктүн өрттөнгөнүн. Тойлор эле болуп турсун, биз акча таап турайлы. Бартерге деле иштеп туралы. Айтайынбы. Же байкадыкпы? Же ырым таш экенин байкадыңарбы? Акыр жагында сону кеттиңиз. Айтайынбы. Сиздин ырыңызды азыр бузуп ырдатпадыкпы? Эми бир мындай текст менен бузуп ырдадык да азырчы. Бир шаңдуу ырдап берсеңиз, биз кошулуп бузуп берели. Кашыңдын ийилгени карап туруп карегим жаратабы. Жүрөктүн тилингени айтайынбы. Эй, жактыруу билингени жаратканым жүрөктү ачып туруп, ак сүйүү илгенин айтайынбы. Же байкадыңбы? Жан дүйнөм сабылганым, сен издеп сагынганым. Жаным, айтайынбы. Же байкадыңбы? 100 жылдык чоң сүйүүгө жүрөктүн кабылганын. Жаным, айтайынбы. Жүрөктүн өрттөнгөнүн. Sen ойлосом сезимдере жагырбей. Тереңге бөйкөлгөнүн айтайынбы. Hey, ойлосом ойдон кетпей. Уктасам да түшүмө кирип улам. Түнүмдү төрт бөлгөнүн айтайынбы.
байқадыңбы жеңіл айтайынбы. Азыр баягы сиз ырдап калбадыңызбы? Ырдаганда негизи бул ырды бузуш да кыйын экен, а сиз айтайынбы десеңиз биз айтайынбы деген үнү чыгат. Биз кошуп бара турганда эле мындай шаңдуу эле элдин ырына, балким Бек байкебиздин ырынанбы бир ырынан кошулуп биз сиз менен ырдайлы. Кереги жок деген чармасын аткап жүрөм, ошондо. Махаббат зор мекенди, булуту жок, көк асман. Махаббат караңгы түн, кээде дайра толкулашкан. Махаббат туйбаганга, аны сезе билбегенге, ал азап ал адашуу, ажырашуу, ачуу арман. Sen seziming çok, neresi bolsa suyugo meriming çok. Gül 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 bolsam da, soluğum hiç kimge gereki yok. Sen seziming çok, neresi bolsa suyugo meriming çok. Gül 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 bolsam da, soluğum hiç kimge gereki yok. Мамилең мага болгон жүрдөн курган кыштан узак кирдеди махаббатым гүлдөй курап кетти урап. Көп жашап көнгөнүңдүн кетүү кандай өкүнүчтүү. Бир кезде жанган сезим калды ыйлап, калды узак. Sen seziming çok, neresi bolsa suyugo meriming çok. Gül 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 bolsam da, sululuğun hiç kimge gereki yok. Sen seziming çok, neresi bolsa suyugo meriming çok. Gül 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 bolsam da, sululuğun hiç kimge gereki yok. Браво. Сон аябай сон Үнүңүзгө береке. Үнүңүзгө береке. Сиздин баягы биз мурунку келген коноктон Нуриланын ырында ушундай мындай 4-5 жөн махаббат жок дегенде биз санап калдык эле да, мына канча жол болуп атты. Азыр дагы жокту көрүп кошо аттык да. Азыр дагы сиздин ырыңызга колубуз менен санамайынча сезимиң жок дегенде 5 болуп кетип атты биздикичи. Сизге мындай тоскоолдук жараткан жокпузбу? Жок, сон. Ушундай жерде чогулдаган сон. Баягы башында да сүйлөтпөй койдук сизди. Кыргыз эли менен кененирээк коштошуп, анан баягы оюңузду кененирээк айтып кетсеңиз. Чоң рахмат. Буга чейин эле айтып өтпөдүмбү? Эме интервьюларга аябай көп чакырып, тиги турмуш кургандан кийин мен эмне деп барам, көкө тийдим деп барамбы деп элечи ушундай барал келе албай жүргөмдө, анан форматты укканда мындай дароо макул болдум. Жаш кезге кайтып, ушундай нерселерди мындай сон ностальгия, аябай сон эфир болду. Чындыгында мага аябай жакты. Өзүм дагы артка кайтып, мындай сон элестер, маанайым көтөрүлүп, чоң рахмат. Биринчиден чыгармачылык ийгилик каалайм баарыңыздарга. Элиңиз ар дайым тынччылык болсун. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Анан ушундай эле бир эфирлерде, жакшы күндөрдө жүз көрүшүп туралы. Ооба, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анда биз сиздер менен негизи коштошпойбуз. Кийинки жумага чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар дейбиз. Бүгүн бизде конокто дагы бир жолу айта кетели, Алтынай Асанбекова, ошондой эле биздин дагы алып баруучубуз Гүзе Талантбекова, андан кийин Элиза Добулбекова жана мен Нурназир Талантбекова. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Буюрса кийинки жумага чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.